Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз сиздер менен остеохондроз деп 3-төн 4-үнчү адамдын сөзсүз остеохондроз деген илдетине чалдыгып келишет. Ошол илдеттен айыгуу үчүн, ошол илдетти алдын алуу үчүн сиздерге көнүгүүлөрдү көрсөтүп бермекчимин. Адегенде бул көнүгүүнү алдын алууда, оорууну алдын алууда биз төмөнкүчө көнүгүүлөрдү жасайбыз. Бул остеохондроз дегени кичине маалымат берип өтөйүн. Желкеге туз уюп калуусу, кан тамырлардын, нерв каналдардын кысылып калуусу болот дагы. Бул жерге туздардын, денедеги уулуу заттардын кыймылсыздыктан келип чыгат да, уулуу заттардын ошол желкебизге, мойын омурткабызга чогулуп калуусу болуп саналат. Анда эмесе көңүлүңүздөрдү бурабыз, көнүгүүнү менен чогуу жасаганга аракет кылыңыздар. Биз биринчи жасаганыбызда өзүбүздүн ийнибиз менен бар-бар кылып бутубузду коюп алып туруп, андан кийин оңой эле гана, жеңил гана жасасаңыздар болот. Үй шартында кайсыл гана жерде болбосун биз жасасак болот да бул көнүгүүнү. Мына караңыздар, акырын мойнубузду бурабыз бул жака, мойнубузду мүйрүбүзгө карай чоебуз ээктен, анан экинчи жака дагы ушундай көнүгүү жасайбыз. Чоюп, мойнубуз буралып жеткен жерине чейин алып барабыз. Ошентип бул көнүгүүнү 20-30, 10дон жогору кылып кайталаган соң, андан кийинки көнүгүү бул жасап атканда бир аз ээкти астыга чоебуз. Ээкти астыга чоюп туруп, мойын омуртка менен көкүрөк омуртка чогуу иштейт. Мындай жасап атканыбызда ээкти астыга мындай чоюп туруп, анан кайра артка тартабыз. Артка тарткан учурда бул жердеги кичинекей бездер иштөөсүн жакшыртат. Андан сырткары моюн остеохондрозго аябай пайдалуу. Жана андан сырткары бул жердеги ашыкча жырларды эритүүгө, жоготууга, и жаагыбыздагы, моюндагы тырыштарды кетирүүгө да абдан жакшы жардам берет да. Абдан жакшы пайдалуу көнүгүү. Раз, мындай. Дагы ушундай жасайбыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ошондой эле, ошол эле көнүгүүнү биз карама каршы жасайбыз эми мына. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 жолдон жасасаңыздар болот же андан көп дагы жасасаңыздар абдан жакшы болот. Анда эмесе дагы кийинки көнүгүүнү көрсөтүп берсем, көңүлүңүздөр буруңуздар. Кийинки көнүгүүнү жасоо үчүн биз колубузду көкүрөк тушуна алып келебиз. Мында чыканакты кадимкидей эле көтөрүп, жанагы моюн омуртка, желке омуртка, көкүрөк омуртка чогуу иштейт. Караңыздар. 1, 2, бир аз тизеге отуруп ал. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Карама каршы жасайбыз ошону эле. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мына ушундай жеңил көнүгүүлөрдү жасап турсаңыздар, денеңизде сак, илдеттен алыс, жана илдетте болсоңуздар, илдеттен айыктырганга жакшы жардам берет. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, мен дагы бир ирет сиздерге түшүнүктүү болушу үчүн дагы бир жолу көрсөтүп берейин. Биринчи көнүгүүнү мына мындай жасайбыз.
Мына ушинтип урматтуу телекөрүүчүлөр биздин көнүгүүлөрүбүз соңуна келип жетти. Кийинки көрсөтүүдөн жолугушканча аман туруңуздар.